Сиздин өлкөгө жеке дары-дармек алып келүүчү компаниялар дары каражаттарына аз дегенде 30, ары жагы 400%га кымбаттатып сатаарынан кабарыңыз барбы? Кымбат менен арзан баада сатылган дары-дармектердин айырмасы эмнеде экенин билесизби? Саламатсызбы көрүүчү? Аты жөнүм Салават Эркетаева. Биз сиздерге дары-дармектерди кайдан, кантип арзан алууга мүмкүн экенин, кыргыз фармациянын жана эламан дарыканаларынын элге пайдасы тууралуу айтып беребиз. Ага кошумча деги эле саламаттык сактоо тармагындагы реформанын үзүрүнө токтолобуз. Олуттуу маалыматтар алдыда, андыктан биз менен аягына чейин болуңуз. Дары-дармектерди алыш биз үчүн кыйын болуп, кээ бир учурларда бир 5 жолу, 6 жолу, даже 10 жолуга чейин тендерге кайра берип. Кыргыз фармациядан дары алыш үчүн атайын өздөрү сайт түзүшкөн. Медициналык изделие деп коет, ошолор реактивтердин баардыгы Кыргыз фармация тарабынан келип атат. Сиздер Кыргыз фармация кайсыл мамлекеттен мына ушул дарыларды алууда деп суроо салышыңыз мүмкүн? Жана мамлекет өзү сатып алып, анан бекер колдоно турган дарылар да бар. Менин операторум болсо үзбөй тартат. Андыктан жүрүңүздөр чогуу көрөлү. Сөзүбүздү саламаттык сактоо тармагындагы эң чоң реформанын бири саналган бул Кыргыз фармациянын түзүлгөндүгү менен баштасак. Эч жашыруун деле эмес. Айрым учурларда кайсыл бир ооруканада тигил же бул дары-дармек жок деп нааразы болгон учурлар болуп келген. Мына ошол маселе эмне себептен келип чыгып жатканын азын улак түшүндүрө кетейин. Мурда Кыргызстандагы ооруканалардын ар бири өз-өзүнчө дары-дармектерди сатып алышчу. Ал үчүн алар тендер жарыялап келишкен. Бул учурда айрым алыска аймактагы ооруканалар жүргүзгөн тендерге жеке компаниялар катышпай, аны үзгүлтүккө учуратып салышкан. Дарылардын жетишсиздиги мына ушундай жагдайдан жаралып келгени чындык. Бул бир дейли. Экинчисин мен сиздерге мисал катары көрсөтүп берейин. Колумдагы бул дарылардын бири амоксициллин антибиотиги. Бул дарыны бардыгыбыз эле жакшы билебиз. Мына ушул дарынын бир канча түрү бар. Мисалы, Joyclaf же Amoxiclav, айтор толтура. Бирок бул эки дарынын ичиндеги составы, таасири бип-бирдей, эч өзгөрүүсү жок. Айырмасы болгону баасында. Мисалы, амоксициллин жеке аптекалардагы баасы 128 сом болсо, бул Joyclaf ушунун эле аналогу 480 сом турат. Эми көңүл буруңуз. Тендер өткөрүп атканда дарыгерлер арзан амоксициллинди эмес, кымбатын буйрутма кылып келишкен. Алар дарыны мына ушул аты менен тендерге көрсөтүшүп келишкендиктен мамлекеттин казынасына кыйла эле оор болгон. Себеби ошол кезде фарм компаниялар менен ооруканалардын жетекчилери түзмө-түз болбосо дагы кыйыр түрдө кызматташып, өзүнүн кызыкчылыгын, пайдасын көрүшчү. Ооруканалардагы мына ушундай системага Кыргыз фармация ишканасы чекит коюп, азыр дары-дармектер аталышы менен эмес, составы менен сатып алынууда. Демек, арзан баада алынууда дегенге кепилдик бар. Мындагы утуш мамлекеттин бюджети мурдагыдай чыгымга учурабай, тескерисинче үнөмдөлгөндүгүндө. Кыргыз фармация ишканасы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде былтыр ушул маалда түзүлүп, казынадан 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бул убакыт аралыгында мекеме чоң фабрикалар менен 80ден ашык келишим түздү. Эми эмне өзгөрдү?
ар бир 3 ай сайын жиберишет. Бардык дары каражаттардын тизмеси топтолгон соң Кыргыз фармация ири көлөмдө заводдор менен түздөн түз келишим түзүп, ортомчусуз дары каражаттарын сатып алууга жол ачылды. Ошентип, азыр дарыларды сатып алуу борборлоштурулду. Сөзүбүздү тастыкташ үчүн биз Ош облустук ооруканасындагы дарыгерлер менен баарлашып, дары-дармек алуу машакаты кантип жөнөкөйлөтүлгөнүнө кызыктык. Кыргыз фармациядан дары алыш үчүн атайын өздөрү сайт түзүшкөн. Ал сайтта биз 1 жылдык керектелүүчү дарыларыбызды 4 кварталга бөлүп бересиңер дегенден 4 кварталга бөлүп, ар бир кварталга керектүү дарыларыбызды количествосын бөлүп киргизгенбиз. Мисалы, биз азыр 2 кварталдын дарыларын алып атабыз, биринчини уже алып бүттүк. 2 кварталдын дарылары эң ПЖВЛС боюнча бизге эң керектүү, например, көбүнчө кеткен антибиотиктер кетет, растворлор кетет. Ошолорду бизге керектүү количествоны толук берип, бүгүнкү күнгө алып баштадык. Мындай караганда оңой болуп калды. Тендерге берип, ар бирин тактап жүрөт элек, отдел закупка барыпчы. Азыр оңой, мага керектүүсүн карап коем, бул келди, бул келбеди деп тактап кайра аларга айтып коебуз. Дарыларыбыз толук келди, булар келбей калды депчи. Азыр Кыргыз фармациянын арты менен ооруканалардын бардык кем карчылары чечилүүдө. Анткени жашоого маанилүү дары-дармектерден сырткары кошумча керектүү медициналык каражаттар да убагында жеткирилип жатат. Жыл башынан бери мен азыр как раз бухгалтериядан келип сурасам, жалпы дары-дармектер, медициналык изделиялар 45 миллионго бизге уже поставка болуптур жыл башынан бери. Бул 1 январдан майга чейинки информация. Андан сырткары 18 миллионго фонд высоких технологий деп коет. Андан атайын жүрөккө стенд коюлган, андай кымбат баалуу чоң операциялар бар. Ошолордун керектүү эмелери да, расходниктери дагы келди. Ал 18 миллионго келди жалпы. Азыр бейтаптар үчүн бул өтө чоң жеңилдик да. Эми оор жүрөк курч кармап келсе, ошол бекер стендтер коюлуп атат, дары-дармектер берилип атат. Бул жагы жакшы. Салыштырмалуу иретинде чакан ооруканаларда абал кандай өзгөргөнүнө токтоло кетели. Бул Талас облусунун Көкөй айылындагы оорукана. 60 бейтапка ылайыкталгандыктан дары муктаждыгы да өтө көп эмес. Ушундан улам убагында көп фарм компаниялар тендерге катышпай баш тартып келген болсо, азыр дары-дармек тартыштыгы жаралат деп дарыгерлердин башы оорубай калды. Баягы кичирээк 60 койкалуу болгондуктан кээ бир дары-дармектерди биз азыраак санда алабыз дагы, анын баягы общий суммасы азыраак болуп калгандыктан кээ бир аптекалар, чоң аптекалар баягы миллиондогон немелерге катышып туруп бизге катышпай, баягы көпкө чейин 10 жолу, 11 жолудан өткөргөн тендерди өткөрүп катыша албаган күндөрүбүз болуп калчу. Ал эми азыркы кезекте Кыргыз фармация кандай уюшулганы, биз ал жака өзүбүздүн керектүү дары-дармектерди заявка беребиз, квартал боюнча беребиз. Ошол квартал боюнча доставка болуп алып атабыз. Баягы жаңы башталганда кичине бир аз кыйынчылыктар болду, бирок бүгүнкү күндө биз 1-2 кварталдын дары-дармектерин алып койдук. Эсиңиздерде болсун, азыр сиз кайсыл гана ооруканага барбаңыз, баарында тең бейтаптар бекер дарылана турган дары каражаттардын тизмеси илинген. Анда 500дөй дарынын аты жөнү жазылган. Ошол ар бир бөлүмгө бул талап боюнча ушундай списоктор илинет. Бөлүмдө кайсы дарылар бар, бүгүнкү күнгө кайсы дарылар бар, кайсы дарылар жок. Барларын бардыгы плюс менен белгиленип турат, өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Бардык бөлүмдө бар, бейтаптар ушул боюнча таанышып, эгер бул жердеги жок дарыларды жазып берсе, анда алышы мүмкүн. Атак ушу бар дарыларды эч качан больнойдун колуна жазып бербейт. Бул ошол өкмөттүн эсебинен бардыгы бекер бейтапка бериле турган дарылардын тизмеги. Өзүңүздөр деле көрүп тургандай, бул жерде бир 3-4 эле минус болуп атат. Ошо 90-95% обеспечение бар деген эле сөз. Капельница алып атыр, эмелерди колдорун алып атыр, дарылардын аттарын да унутуп койдум. Бекер дарылар. Жерде эми дарылардын баары эле бекер, акчага жок. Өз убагында карайт дарыларды берип атат, анан кийин ошо берип караган үчүн келип атабыз да. Кыстырма катары айта кетели, мурда тендер аркылуу өлкөдөгү ооруканалардан жалпы 600дөй кызматкер дары-дармекти сатып алууга катышчу. Азыр болсо Кыргыз фармацияда болгону 5 кызматкер бул багыттагы иштер менен алектенүүдө. Бул дагы үнөмдөөнүн бир жолу. Бул жерде жана неме деп, единственный эле больницанын жанагындай немесин жана мамлекет өзү сатып алып анан бекер колдоно турган дарылар да бар. Бул жерде не только что жана неметиле турган. Мынакей, бул жер, например, неме левофлоксацин неменики, туберкулезниктердики. Бул жанагы, например, мамлекет сатып алып, анан
немелерге райондорго, областторго именно туберкулезныйларга берилип, анан алар бекер алып ичет тургандай ушулар. Например, спеццентрдики да ушундай. Мынакей азыр Ысык көлгө кетирем. Ана таластыкын дайындап койдум. Ал эми ортомчусуз арзан баада сатып алынган дары каражаттары мына бул кампада сакталууда. Башкысы сертификатталган каттоодон өткөн. Демек, кымбат дары каражаттарынан эч кандай айырмасы жок. Биз азыр кыргыз фармация ушул чет мамлекеттерден сатып алган дары-дармектерди сактоочу кампага келдик. Бул жакта элементардуу түрдө шприц, бет кап, кол кап, бинт ошондон баштап физраствор, ошол эле антибиотик дарылары, айтор ооруканаларга керектүү дары-дармектердин бардыгы мына ушул жерде сакталып турат. Бирөөсүн эле карайлы, парацетамолду жакшы баарыбыз эле билебиз, температураны түшүрүүчү дары. Мына жетиштүү көлөмдө квартал сайын сатылып алынат экен. Сиздер Кыргыз фармация кайсыл мамлекеттен мына ушул дарыларды алууда деп суроо салышыңыз мүмкүн. Франция, Англия, Германия сыяктуу өнүккөн мамлекеттерден ушул Кыргыз фармация түздөн түздүү келишим түзүп, азыркы убакта сатып алууда. Негизи бул жакта 300дөн ашуун дары-дармектен түрү бар. Мындан бир аз арыраак жакта дагы бир кампасы бар экен. Кыргыз фармациянын азыр ал жакта болсо онкологиялык оорулар менен күрөшүп жүргөн жарандардын дары-дармектери сакталып туруптур. Азыр чогуу барып көрөбүз. Бул жак ушул Кыргыз фармациянын дагы бир кампасы. Бул жакта онкологиялык маанилүү дары-дармектер, ошол эле учурда ооруканаларда жашоого эң керектүү делген дарылардын дагы бир бөлүгү ушул жакта сакталып турат. Ооруп жүргөн больнойлор бар го, өмүр бою ооруп жүргөн больнойлор. Ошолордун дарылары да кетип атат мынакей. Бесперебойно. Бул жана туберкулез, онкология, туберкулез, онкология, сахарный диабет, некоторые гемодиализдин немелери бүт республиканский бюджеттен кете тургандын бардыгын дагы биз бесперебойно берип атабыз. Бекер берүүчү дарылар ушул жакта. Бекер берилүүчүлөр да бүт кабинеттерде 2 бөлүнүп турат. Жыйынтыктап айтсак, өлкө жетекчилигинин демилгеси менен түзүлгөн Кыргыз фармация ишканасы бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп жатат. Анын арты менен азыр ооруканалар убагында жетиштүү көлөмдө дары-дармектер менен камсыздалууда. Саламаттык сактоо тармагында дагы бир натыйжалуу ишке ашырылган долбоор бар. Ал мамлекеттик эл аман дарыканалары. Максат калкты жеткиликтүү, арзан баадагы дары-дармектер менен камсыздоо саналат. Азыр өлкө боюнча 82 эл аман дарыканасы иштеп жатат. Ал жактагы дарылардын баасы жеке менчик аптекаларга салыштырмалуу 10-15% арзан. Сөзүбүз куру болбош үчүн биз 2-3 дарыны алып, мамлекеттик жана жеке аптекаларга кирип көрөбүз. Мына колумда кагазда Артоксан, Беневрон, Клавомед, Допкорин аттуу дарылардын тизмеси бар. Мына ушул дарылар жеке жана мамлекеттик эл аман аптекасында баасы канча экенин салыштырып көрөбүз. Менин операторум болсо үзбөй тартат. Андыктан жүрүңүздөр чогуу көрөлү. Саламатсызбы эже? Артоксан барбы? Саламатсызбы? Эже, Артоксан барбы? Баасын айтып коесузбу? Артоксан таблеткасы 10 таблетка 5469. Биз эки башка фарм компанияга тандык болгон дарыканага кирдик. Ошондо Артоксан аттуу дары бар экен, экөөндө тең. Бирок экөөндө тең эки башка баа беришти. Бирөө 640 деди, бирөө ошол эле дарыны 545 деди. Эми биз мамлекеттик дарыканага барып, ушул эле дарыны баасы канча экенин сурап көрөбүз.
Бул жакта дагы бир башка компаниянын аптекасы бар экен. Кирип сурап көрсөк болчу да. Здравствуйте. Здравствуйте. Артоксан есть таблетки? Так, Артоксан, таблеточки посмотрим. Так, Артоксан таблеточки, да, упаковка 10 таблеток, 595 стоит. Бизге Артоксан деген дарынын баасын айтып койсоңуз жакшы. 532 сом. 532 сом. Жыйынтыктап айта турган болсок, биз жалпысынан 4 дарыканага кирдик. Анын 3-ü жеке дарыкана болсо, бирөө Эл Аман мамлекеттик дарыканасы. Ошолордон сураганда биз бир дарын алалы Артоксан аттуу. Бирөөсү 640 сом десе, эки жеке дарыкана 595 сом деп айтты. Ушул эле дарыны мамлекеттик Эл Аман аптекасынан бизге 532 сом деп айтышты. Демек, мына экранга чыккан баалардан сиз жеке жана мамлекеттик аптеканын ортосунда канча сом айырма менен сатылып жатканын өзүңүз көрсөңүз болот. Эмне себептен биз алган дарылар айрым жеке аптекаларда арзандай баштады. Анткени Эл Аман дарыканасы атаандаштык жаратууда. Ага карабастан мамлекеттик аптекалардагы дарылардын баасы шаар же аймак болсун баары бирдей. Саламатсыз. Медулак деген дары бар сиздерде? Бар. Сироп бал? Сироп болот, сапар. Баасын көрүп бере аласызбы ошону? 670 сом. Азыр көрдүңүздөр, биз Медулак деген дарыны сурап көрдүк. Бул ошол жеке дарыкана болчу. Ал жерде ошо 250 граммы 670 сом экен. Ушул эле дарыны азыр мамлекеттик Эл Аман дарыканасынан сурап көрөбүз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизде Медулак деген сироп 250 мг ошону көрүп бересизби? Бар бекен? Бар. Сом турат. Канча дейсиз? 533. Талас облусундагы дарыканаларга да баш багып көрдүк. Бул жактан биздин чыгармачыл топ Флемаксин Салютап дарысы канча турарына кызыгышты. Эме деген дары бар. Флемаксин Салютап 500 мг. Баасы канча же? Я. Өзі мен базын сұрап іздеп көрдім да. 640 сом да. Ушул эле дарыны Эл Аман дарыканасынан 500 сомго алуу мүмкүн. Саламатсызбы же айтсаңыз, сиздерде Флемаксин Салютап деген 500 мг таблетка барбы? Ооба, саламатсызбы. Бизде Флемаксин Салютап бар, 500 мг бар. Детский дозасы 250 бар. Бул бизде баасы 500 сом. Өзүңүздөр байкагандай, жеке менчик мамлекеттин дарыканаларындагы баа асман менен жердей айырмаланып турат. Ага жараша Эл Амандан дары каражаттарын сатып алгандардын саны дагы өсүүдө. Бардығынан сұрап көрдім, биринчиде 620 дейді, анан кейін бері қақта 600 дейді. Анан силерде қанша десем 555 деген ушунан алады. Себеби әркіміз арқандай қоша берет. Ошону биз дагы билип алдык. Бул жерде баарын сураштырып алсан жеринен алатабыз. Ушунча аптекалардын баарын кыдырып келатырмын. Терге барсам бир 100 сом, 200 сом болсо дагы кымбатчылык бар экенбиз. Азыр Эл Аман деген аптекага келди элек, бу жерде жакшы эле арзан экен. Булар деле ушундай өкмөт деле жаман эмес экен, Кудайга шүгүр, ушинтип Эл Аман деген аптеканы ачып койгон экен. Ошол жерден биз азыр кичинекей балама, 7 айлык балама кандын дарысын алып атабыз. Терге караганда бир 250-300 сомдой арзандыгы бар экен. Башка аптекаларга салыштырмалуу арзан экен бул жерде. Анан жок дарыларды табышка болот экен. Не дары экен? Көпчүлүк. Бул эми антибиотик го, жанагы неменин немеси, таблетка. Аты калышы. Флемаксин деген. Канча экен баасы бул жерде? 500 сом алдым. Жеке дарыканаларчы? Бир жерден 700 сом көрдүм, бир жерден 740 деди, ушул ар кандай немелер. Эл Аман дарыканасы жаңа ачылган учурда болгону 200 дары-дармектин түрү бар болгон. Жарым жыл убакыт аралыгында 2000ден ашык дарынын түрү сатылууда. Бул чек эмес.
жеке менчик аптекаларга караганда биздин ассортиментибиз эч кандай кем эмес, даже кээ бир позициялар биздики көбүрөөк болуп атат да. Ошондуктан биз ушундай жетишкенибиз болуп атат. Дагы буюрса пландарда ушул жылдын ичинде 100гө чейин жеткизейин деп атабыз. Аптекалардын санын кайсы жактан арзан дарыны алганга өзүнчө программа бар. Ушул программанын негизинде ошо арзаныраак булактарды издеп ошол жактан алабыз да. Баягы Кыргызстанда жок болгон дарыларды тыш жактан башка мамлекеттерден алып келгенге аракет кылып атабыз. Мына азырда уже поставка болуп атат. Биздин адистер ошол жакта приемка кылып атышат. Азыр Эламан ишканасында дагы дары-дармектерди сатып алуу борборлоштурулду деп айтсак туура болот. Анткени мисалга айталы, Ош, Нарын, Ысык көл сыяктуу Эламандын аймактагы пункттарында дары каражаттары түгөнүп баратса, Бишкектен буйрутма берип алуу мүмкүнчүлүгү бар. Дарылардын баары көрүнүп турат. Количестволары бар, соответствующий количестволар менен препараттардын баардыгы киргизилген. Анан заявканы аптекалар топтоп туруп заявка алчу кишиге жөнөтөт. Товар биз оприходование кылганда ушул товар киргенден кийин биздин базага сразу эле аптеканын базасына түшөт. Анан фармацевт ошо наименованияны терип сата берет. Жаңыдан иштеп жаткан Эламан дарыканалары кыска убакытта элге пайдасын тийгизүүдө. Биринчи кезекте пенсионерлер көрүп жатканы кубандырат. Алдыда алыскы тоолуу аймактарда дагы мамлекеттик дарыканасын ачуу пландалууда. Жогоруда атап өткөн олуттуу реформалардан сырткары саламаттык сактоо тармагында башка дагы жаңылануулар, өзгөрүүлөр орун алууда. Эң маанилүүлөрүн санай турган болсок, мамлекет бөйрөк алмаштыруу операциясын бекер жасап берүүдө. Кошумча боор алмаштыруу операциясы да жасала баштады. Алгачкы 15 адамдын боору, 4 адамдын чучугун трансплантациялоо үчүн кеткен чыгым президенттин фондунан төлөнгөнү жатат. Айыл аймактарды кыдырып көчмө клиникасы иштеп жатат. Эң эле алкууга арзыганы бул ооруканалардын, алардын ичинде балдар ооруканасы курулуп пайдаланууга берилгендиги. Акыркы үлгүдөгү унаалар алынууда. Соңку 3 жылда эле 300дөн ашуун машина берилди. Мындан сырткары азыр эң керектүү делген медициналык жабдыктар алынып берилүүдө. Арасында рентген, томография сыяктуу жабдыктар бар. Санай берсек сөз бүтпөйт. Чындыгында эле бул тармакта көңүл жылыткан иштер көп жасалууда. Аны эл көрүп, сезип жатканы далил.